Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашап эмгектенип жаткан замандаштар, ушул видеону болушунча Россияда жүргөндөргө барыга жөнөтүп койгула. Тажик туугандар дагы, казак туугандар дагы, өзбек туугандар дагы бардыгы ушул видеону көрсүн. Срочно туугандар, Алтынбек акабыз келди, билесиздер, Костоправ номер 1 келип, ар дайым ошол Россияны полный кыдырып жүрөт. Учурда Москвада экен, Москвада дагы саналуу күндөр болот экен да туугандар. Кайсыл областтарга барат, кандай ооруларга келип шифа таап кетсеңиздер болот. Видеонун жүрүшүндө ошол боюнча маалыматтар берип кетмекчи сиздер үчүн. Алтынбек ака, ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Сизби? Жакшы, жакшыбы? Жакшы, рахмат. Сиздин мекендештерибиз Москвадан аябай көп күтүп калды. Чалып сурагандар болду. Былтыр тарттың эле, быйыл келе экен, не болуптур, кабарың барбы депчи. Жакшы, келишиңиз менен эле мына YouTubeга чыгарып атабыз, Instagramга чыгат. Ооруган мекендештерге буйруса аябай пайдалуу видео болмокчу да. Амандашып, кайсыл областтарга барасыз, кайсыл областтарга бардыңыз, кандай адамдар келсе болот, кенен маалымат бере бересиз. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарынын тургундары, жашоочулары. Мына Алла насип кылып 1 жыл дегенде кайра эле Москва шаарына келип калдык, көптөгөн чакыруулар менен. Биз буга чейин Москвага чейин ушул Арабия Эмиратын бүтүрдүк. Андан кийин Кыргызстандын 7 областын айланып келдик. Кыргызстандан кийин Россияда ушул жылкы турубуз Красноярский, Южный Сахалин, Абакан, Хакасия, Новосибирский, Камчатка, Тюмень шаарлары болду. Ал эми Кудай буйруса Москваны азыр бир 20 күндө планыбызда бүтүрмөкчүбүз. Ал эми бүтүргөндөн кийин ал жагы Санкт-Петербург, Иркутский, Улан-Удэ дагы ушундай шаарларга кетмекчибиз. Декабрдын 25-ине чейин Москвада болот экенсиздер да, примерно. Кудай буйруса декабрдын 25-ине чейин Москвада болобуз. Суроо талап болсо 1 айга деле кала бересиздерби? Кандай негизи мындай? Былтыркы келгенибизде 1 айга келгенбиз, бирок 2 айдан сиз тартып кеткенден кийин 2 ай жүрдүк да. 2 ай жүрүп анан Питерге кеткенбиз. Азыр эми кыска убактыбыз, чынын айтканда. Кыска, себеби башка шаарларда да күтүп жатат. Күткөндөр көп дегенде. Күткөндөр көп. Былтыры канча мекендештер келди, мекендештердин көбү эмне боюнча кайрылып атат, даба тапкандар боюнча. Былтыры өтө эле көп келген, эртең мененки саат 8ден кечкече иштеп атканбыз. Өзгөчө ошо бутуна суук өткөндөр, бут ооругандар, грыжасы барлар көп келген, өтө көп. Андан кийин шопур такси айдагандар ошол остеохондроз оорулары менен көп келишкен. Андан кийин ушу айта кетет элем, ушул азыркы убакта кар жаабай жатат. Күн жылуу эле деп жылуу киймей жүргөндөрдү көрүп ушул боорумуз ооруйт. Себеби дегенде күн кар жаабаса да күн суук болуп атат, калыңыраак кийиниш керек. Ошо Кудай берсе, энди Алла шыпасын берсе, бардыгы айыгып кетсин, эч ким оорубасын. Мына колу чыккан, буту чыккан, негизи мындай сыныкчылык боюнча деле кайрылса болобу негизи мындай. Сыныкчылык боюнча колу чыккан, буту чыккан, бүт ошо муун оору боюнча жана ошондой эле давление, дары ичип жүргөндөр, тамыр боюнча ооруларга кайрылса болот. Азыр эми ушу Москва шаарында мындай шакирттерди да окутуп кетебиз. Мына, например, мына кыз бизге ушу 3-жыл буйурса, өзү аябай тырышчаак кыз экен. Себеби дегенде ар келгенибизде бизден окуп, адамдарды уже массаж кылып, айыктырып жатат. Аты рахат. Кудай буйурса, шакирттерибизден калышат. Москвада болушат. Москвада болушат. Калган шакирттерибиз ошо башка областтарда иштеп аткандар, Кыргызстанда Бишкекте иштеп атат, Дубайда иштеп аткан шакирттерибиз бар. Келип үйрөнөм дегендерге возможность барбы мындай үйрөткөнгө? Бар, үйрөткөнгө бар, ошол бирок контрагы менен болуп калат. Себеби дегенде абсолютно бекер үйрөтөбүз. Биринчи очередде эч кандай неме болуп калат. Просто убактыбызды кое беребиз, ошол убактыга өзүнүн убактысын ажырата алса, келип үйрөнсө болот. Колдон келишинче шагирт чыгашка аракет кылабыз. Иншалла. Канча жылдык стажыбыз бар эми ушул тармакта? Так, мен биринчи мектепти бүткөндөн кийин Абдурахман Тааптын колунда шакирт болуп жүрдүм. Андан кийин Москвада Юрий Репиндин колунда шакирт болуп жүрдүм. Орто эсеп менен 10 жылдан ашты ушул кесип менен алектенгениме. Өзү Костоправ сыныкчынын баласымын. Таятам таап жактан, бул чөптөр фитотерапия жактан таятам. Ал эми сөөк, муун чыккан сынгандарды салган боюнча атам, ошо атамдын кесибин улантып кетип атам. Шарттар боюнча айтып кетсеңиз?
Шарттар боюнча азыр Москва шаарында эң минимальный цена койдук туугандарды көргөнгө. Ошол очередке жазылып, ошол телефон номерлерге жазылып келишет сөзсүз түрдө. Андан кийин дагы бир нерсе, былтыркы келгенибизде өзү 5 жылдан бери келебиз Москва шаарына. Ооба. Андан кийин былтыркы келгенибизде ошол көпчүлүк ушул жумушу жок, квартирада ооруп жаткан оорулуулар ушу келе алган эмес экен. Ошондуктан бул келишибизде эгер жумушу жок болсо, квартирада кыйналып бел ооруп, баш ооруп жаткан болсо, биз акчасыз бекер дарылайбыз. Бул эртең мененки саат 9-дан 10-га чейин чалса, биз эч кимге айтпайбыз, сыр түрүндө ошол адамды биз өзүбүз лечение кылып беребиз. Келиш керек балар кандай? Алар кандай дейсиз? Келиш керекпи бул жерге? Биринчи чалып жаздырып коет. Ошол жаздырган адамды мен барамын, ушунда акча жок деп түшүндүрсө, биз өзүбүз бекер лечение кылабыз. Биринчи. Анан экинчиден ушул ар келгенибизде ушундай бир хейтерлер бар. Биздин артыбыздан атайын жазып турган, жаман сөздөр жазып турган адамдар бар. Ошол адамдарга дагы квартирада жазып, баягы жатып алып жазгандар бар. Шарлатан андай мындай дегендер, ошолорго дагы бекер. Келип лечение кылсын, өз көзү менен көрсүн. Бул биздин кыргызыбыздын ушул ата бабабыздан келаткан лечение да. Эч кандай дары-дармек колдонбойбуз, эч кандай обезболивающий колдонбойбуз, укол бербейбиз. Чөп дары жазып беребиз. Ал эми колубуз менен ушундай остеохондроз грыжаларды колубуз менен тазалайбыз. Аябай жакшы экен. Анан мына бара турган областтарыңызды бир санап өтсөңүз, мен бир элдерге бир сунуш айта кетейинчи. Азыр бара турган шаарларыбыз, азыр Москвадан кийин кичине эс алуубуз бар, бир 5-6 күндүк. Андан кийин уже Санкт-Петербург шаарына барабыз. Санкт-Петербургдан кийин Иркутский шаарына барабыз. Иркутскийден кийин Ханты-Мансийский деген шаарга барабыз. Андан кийин уже Улан-Удэ, Самара шаарларына өтүп кетебиз. Бир жылда былтыркы эсепте 17 шаарга бардык. Россия шаарынын, Россия Федерациясынын, ал эми быйыл ушу 14 облуска планыбыз бар. Азыр санап өткөн областтарда кимдир бирөө ооруп аткандар болгон болсо, азыртан байланышып турсаңыздар, мына өздөрүнүн ар группаларына кошуп коет. Мисалы Самара группасына кошуп коет, Улан-Удэ группаларына кошуп коет, бир группалар ачылды. Туугандар, андыктан чамдангыла. Москва группадан бир ачып койсоңуз жакшы болмок экен өзүчү. Москваны буюрса ачабыз бүгүн. Жакшы. Салам алейкум. Меня зовут Равиля. К Костоправу Алтынбеку пришла в первый раз в 23 году. У меня была по МРТ якобы грыжа позвоночная, но мы планировали беременность. Я очень переживала, что я не смогу выносить ребенка, так как у меня все время болела поясница. 5 дней подряд я приходила. С 23 года, с февраля месяца мы забеременели, и я весила 84 килограмм перед родами. Я это осилила благодаря Костоправу Алтынбеку. Все, у кого есть какие-то жалобы, болезни по поводу костей, вен, он помогает, приходите. Я рекомендую. Я уже 3-й год хожу. Сегодня декабрь 25 года. Я снова на приеме. Спасибо. Тугандар, ооругандарга ушул видеону жөнөтүп койгула. Келип шипайым Кудайдан себебин кылып Алтынбек агабыз ар жыл сайын ушул Москва жергесинде мекендештерге, ушу Россияда эмгектенип аткан мекендештерге келип колдон келишинче көмөгүн көргөзөт, мындай айткандачы. İşte убактыбыз кандай бул жерде? Анан адрести толугураак айтып кетсек, парковка кеңири экен, а? Дарбаза ачык эле боло бардайым. 24 саат ачык. Дарбаза ачык болот экен, парковка кеңири экен. Келип дарыланып кетсеңиздер болот. Анан 1-2 жылдан бери, 3-4 жылдан бери келет да калабыз. Ушул дарыланып айыккандар болгон болсо, комментарийга каканес жазып койгула, туугандар. Анан жаман комментарий жазгандар чындыгында көп болуптур мурдагыдачы. Мындай көңүл бурбайсыз. Көңүл бурбайсыз. Ушул ар дайым болуп турат экен да, хейтерлер бардык жерде бар экен. Андан кебесе деле конкурент болуп калса деле жазып коет. Бул болбойт мунун. Мен барып көргөм. Акчам кетти депчи. Да бирок айыккандар көп. Ака, кандай? Кайрыңыз ооруп келди сизде? Белим ооруп келди да. Белиңиз ооруп келди. Грыжа кандай экен? Жок, бул жакта белине смещение кылып алган экен, омуртка кайрылган экен. Ошону азыр жайга түшүрдүк. Кичине
протрузия деп коет, ушул туз бар экен. Ошону массаж менен тазалап атабыз азыр. Жагып атабы массаждар ака? Жауап ататын. Только массаж менен экен ака, мындай кылып эле. Только массаж менен биз Мына жыгач менен мындай жок. жокпу? Бизде ондай уруп Корктумай. коркмай жок бизде. Мындай жыгач көргөндө элечи. Бизде себеби дегенде азыркы методдо ушул только Россия шаарында жана гана колубуз менен неме кылабыз. Жыгач бул Кыргызстанда колдонулат. Себеби дегенде Россияда жүргөн адамдардын сөөгү бошоп калат. Ошондойбу? Биринчисинен бул жерде туздуу жол немеси, экинчисинен хлор суу колдонулат. Ал эми үчүнчүдөн күн көрбөйт да. Мындай Күн көрбөйсүң бирок ооба. күн көрбөйт, ысык тап албайт дагы, ошондуктан сөөктөр 1-2 жыл жүргөндө бошоп калат. Буга ургулап тепкилеп андай метод жок. Кыргызстанда жеген тамагыңыз күчтүү болот дагы. Ошого сөөктөр катуу болот. Ошондой колдонобуз. Ошого кээ бирки түшүнбөгөндөр бар экен, үйдө жатып ушундай айткандар ошол келип өздөрү көздөрү менен көрсүн, өздөрү бизден лечениени алсын, бир тиын акча албайбыз, бекер лечение кылып кетебиз. Жакшы экен. Иштөө убактыбыз кандай? Иш убактысы эртең менен 9-дан кечки саат 10-га чейин кылып атабыз азыр. Туугандар, ишиңиздерге ийгилик, эч качан оорубагыла. Мына Алтынбек аканы күткөндөргө ушул видеону жөнөткөгүла. Видеодо айтылгандай эле өзбек туугандар, тажик туугандар, казак туугандар, бардык мекендештер көрсүн. У кого болит спина, вот здесь кого болит, приходите. У нас номер 1 Костопав приехал из Кыргызстана. Уже 4 года келет. Дарыланып кеткендер көп, а? Если у вас грыжа, остеохондроз, артроз, гонартроз, головной боль, давление есть, приходите. Мы лечим народным способом, потому что у нас никакой укол, никакой обезболивающий нету. Приходите, массаж делаем, посмотрим. Если результат будет, дай Аллах, иншаллах. Все. Ишиңиздерге ийгилик туугандар, ар дайым жакшылык күндөрү жолугуп жүрө элек, аманчылык болсун. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.